Assalamu alaikum. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Биз сиздерге бүгүн Чүй облусундагы Кара Балта шаарына жакынкы Вознесеновка айылдан сатыла турган жери экенин айдоо жери менен үйдү көрсөтөбүз. Дареги мындай. Мен турган жер бул Вознесеновка айылы, Кара Балта шаарынын күнбатыш тарабы болуп калат, тагыраагы. Алексеевка айылынан кийинки Кара Балтадагы базардан күнбатыш тарапка өтүп келе берсеңиздер, Вознесеновка айылынан мына поезд жолдун кесилишине жеткенден кийин поезд жолдон өтүп эле сол тарапка бурулуп киресиздер. Түз бара бересиздер, эч жака бурулбай. 500 метрден кийин жол өзү оңго бурулат экен. Оңго бурулганыңыздарда Держинка көчөсүнө чейин барып, Держинка көчөсүнөн сол тарапка бурулуп кирип кетесиздер. Туугандар, мына ушул Калинина көчөсү, азыркы көрсөткөн поезд жолдон сиздер күнчыгыш тарапка бир аз жүрүп эле Калинина менен өйдө чыксаңыздар, 400-500 метрдей эле өйдө чыксаңыздар, жолдун сол жак бетинде Держинский деген көчөгө буруласыздар, күнчыгыш тарапка. 500 метрдей эле жүрөсүздөр дагы. Сатыла турган үй жолдун оң жак бетинде. Туугандар, мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Бул көчө Держинка көчөсү, Держинский деп коет экен. Азыркы бурумдан Калинина көчөсү менен ушул Держинка көчөсүнүн кесилишинен эле сиздер күнчыгыш тарапка карап 500 метрдей эле жүрүп келесиздер. 500 метрге да жетпей калат. Келсеңиздер, жолдун оң жак бетин карап келе бересиздер. Держинский көчөсү 28-чи даректеги дал мына ушул үйгө келесиздер. Бул үй аябай жер экенин, өзү үйдүн дагы кошумча дагы эгин айдоо жерлери дагы бар экен. Бунун баарына сиздерге видеонун жүрүшүндө барып тартып көрсөтөбүз. Эси менен чогуу бул жерде. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде көчөлөр аябай кенен, суу светтер баары бар. Жашаганга бул жерде үйдө толук шарты менен экен. Мектеп, садик, деги Кара Балтанын базары дагы бул айылга жакыныраак. Мен эми эсине сөз берип, эси менен чогуу сиздерге маалыматтарды берейли. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Аке, жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Үйдү сатууга коюп атасыз? Үйдү сатууга койдук. Жана сүйлөшкөндө үйдүн жери кенен, айдоо жерлери дагы бар деп айттыңыз эле. Үйдүн площадь боюнча үйдүн 50 сотик негизи. Айдоо жери 9 гектар жери бар, айдоо жери. Ал участокко жакын элеби? Участок менен туташ. Туташып эле турабы? Туташып турат, ооба. Участтан чыкканда эле сразу эле 9 гектар жер айдоо жери бар. Анын ичинде бедеси бар, жүгөр эксе болот, картошка эксе болот. Өтө ыңгайлуу жерлер. Жакыныраак бара берейли, а? Бул участокто жашаганга үй бар экен, а, бул жерде? Участокко үй бар. Ооба, үй бар. Сарайлы бар, торпокторго бар, койлорго өзүнчө бар, жылкыларга отдельно бар, диниктер дагы бар. Сарай бүт шарты менен бул жакта. Үйдүн да шарты бар, отоплениясы бар. Бул жерде учурда өзүңүз жашайсызбы же? Бул жерде жашайбыз өзүбүз. Жашайсыз, а? Жашайбыз, ооба. Бул жерде ысык суусу бар, аристон койгонбуз, банясы бар. Мал кылып, эгин кылып эле жашай бере турган жер экен да. Өтө сонун жер болот, мал кылып. Биз азыр ошол максатта алганбыз бул жерди. Убагында алып койгон экенбиз. Азыр эми шартка байланыштуу биз шаарга кете турган болуп атабыз. Сатыш керек. Сатыш керек болот. Мен бир суроону берип коеюн. Мына бул үй менен кошо жерди чогуу сатасызбы же жерди отдельно сатасызбы, эгин жерди? Жок, үй менен кошо жерди да кошо бериш керек, себеби бул жердин сарайы өтө чоң. Сарайды алган ээси дагы жер издебеш керек да. Жер издебеш керек, Жер издебеш керек. Өзүнөн болсо өтө ыңгайлуу болот. Ошо. Жакшы. Жүрүң анда. Көрсөтө берейли. Участок канча сотик чыгат эми? Участок гитеп боюнча 50 сотик чыгат. 50 сотик, а? 50 сотик чыгат. Мына бул ушул жерден башталат экен да, үйдөн башталат. Ушул жерден башталат границага. Узун туурасын бир айтып койсоңуз болобу? Узун туурасы, үйдүн туурасы 22 метр болот. Узунусу 136 метр болот. 136 метр. 136 метр болот. Сонун. Үйгө свет кирген. Свет кирген, ооба. Канча бөлмөлүү үй эми бул? Үй 4 бөлмөлүү. 4 бөлмөлүү. Ооба. 3 бөлмөлүү отдельно, бир бөлмөсү ондай времянка сыяктуу дегендей болот. Времянка сыяктуу. Бир ушул жерден бир көрсөтөйлү. Бул жактарда эми кладовкалар экен, а? Бул жак кладовка, ооба. Бул жак летний кладовкалар. Жем, башка нерселер салган. Жемдер аз, биз анда момент жемдер сактайбыз. Ушул жакта жем сактайсыздар, а? Жемдер сактайбыз. Ал жакта да жем сактайбыз. Ар жагында, ал жак мурун тооккана болчу. Бул жердин тооккананын помещениясы ичине азыр киргенге возможность жок болуп атат, бирок өтө кенен ичи. Ичи кенен. Ичи кенен, ооба. Демек кладовкага, малга бүт эле место көп экен, а? Место көп, ооба. Так, жашай турган үйү киргенде сол тарапта, мына ушул үй экен. 4 бөлмө дедиңиз, а? 4 бөлмө, ооба. Жылуубу? Жылуу. Жашаганга жакшы. Жашаганга шарты бар. Шарты бар. Биз бала чака менен ушул жерде жашабыз, ушул жерде турабыз. Документтери кандай?
Документтер бар жоо бар жоо жайында. Кызыл китеп, жашыл китеп, жердики бардыгы бар. Бар. Жүрүң эми үйдү биринчи көрсөтөйлү, анан калган кошумча объекттерди баарын көрсөтөйлү. Сиздер алыстабай туруңуздар. Эгерде көбүрөөк мал менен иштейт элем, же болбосо көбүрөөк эгин иштетет элем десеңиздер, анда дал мына ушул үйдү көрүңүздөр. Бисмилла дейли. Бул жер эми прихожка болуп калат экен, Коридор прихожка. Коридор прихожка. Бул жагында? Бул жагы киргенде эле кухня болот. Кухня. Ооба. Ички тышкыбы бул, а? Ооба, ички тышкы бул жак азырынча мына жаш балдардын бөлмөсү. Отопление өткөн экен. Отопление От жактан жагылат. От бул жактан жагылат, ооба. Охо, сапок го. Таныш печка го, таныш. Мен да сапок жагам да үйдөчү. Бул өтө жакшы экен. Жакшы жылытат, а? Жакшы жылытат экен, өтө жакшы. Жак сразу продуктаны кое турган кладовка деңиз, а? Хозяйственный кладовка. Суу бар. Ысык суу да келгенби? Ысык суу да бар, Аризонда бар. Машинка дагы коюлуп тур, а? Машинка бар, жок бар. Жакшы. Бул жагы эми ички сырткы бөлмө экен. Унусу бир 3,5 3,5, бул жагы бир 2ге 3,5 чыга турган бөлмө экен. Бул жагында сыртка чыгып кетет окшойт, а? Бул жагында баня. Банясы дагы бар. Аны бар. чыгып барат көрсөтөлү. Мына ол үйдө көрсөтүп чыга береличи. Жүрүңчү. Бул жакта чоң үй. Бул жак чоң үй. Киргенде эле жылуу, Ооба, жылуу. Отопление бүт коюлган экен да? Отопление кирген, ооба. Так. Я канча бөлмө дедиңиз? Бул жак 3 бөлмө болуп калат. 3 бөлмө. Так, мына бул жер бир контрамаркада иштейби? Иштейт, ооба. Жакпайсыздар? Жакпайбыз, уже 2 жыл болуп калды, жакпай калдык. Бул жак биринчи комнатасы. Бул жакта бир спальный бар экен, а? Ал жак спальный, ооба. Мына бир комната бул жерде кичинекей. Чакан эми, только ошол уктаганга эле спальный. Бул жагында болсо чоңураак зал экен, холл. Бир 4кө бир 3,5 чыга турган бөлмө экен, бул жер, а? 4,5 4. 4,5 4. Чоңураак экен. Бул жагында дагы бир кичинекей детский бөлмө бар экен. Жакшы, эми бир семьяга болот экен да, 4-5 балалуу болсо жашаганга ыңгайлуу эле экен да. Жакшы. Сон ремонттордон эми актап сурдап коюп тур. Биз эми сыртты чыгып көрсөтөйлү. Алыстабай туруңуздар, туугандар. Бул жерде сарайдагы жаңы окшойт. Сарай жаңы, ооба. Сарайдын бүткөнүнө эмени дагы көрсөтөйлүчү, баняны. Бул ички сырткы эле экен, а? Ооба, баня ички сырткы. Бул жактан жагылат. Бул жагынан от жагылат, ичинде жууна турган жер экен, а? Жакшы. Бул жактан сыртка чыгып кетсе да болот. Бул жактан да сыртка чыгып кетсек болот, ооба. Негизи мал менен иштейт окшойсуз да? Негизи мал менен иштейбиз. Эми өзүбүздүн чарбабыз бар. Чарба. Койлор. Бул жак койкан болот экен, а? Ички сырткы экен бул дагы бөлмөсү. Козулар уже төлөй баштады уже койлор, а? Ооба, төлөй баштады уже. Жакшы. Кисарлар го, машалла. Жакшы, бул жак эми канча бир 30-40 кой батабы? Ооба, батат. Батып калат. Койлордон 30-40 батат. Мына эмне темир бу жер? Бул летний душ. Летний душ. Артында дагы бир навес бар экен, а, загон, а, летний. Ооба. Торпокторду, уйларды, кайларды ушул жерде эме алабыз. Жайында торпоктор турат эми основной. Кышкы маалында бейлер келет, кулундар менен ушул. Отдельно бөлүп коебуз. Отдельно бөлүп коебуз, ооба. Бул жерде биринчи сеновал бар экен, а? Бул жерде сеновал бар. Канча түк батат эми ушул жерде? Канча түк бар азыр? Данный момент ушул жерде азыр 4000 түк бар. 4000? Ооба. Охо. Сарайдагы 2 этажбы? Сарайда 2 этаж. Үстүнкү этажда сеновал. Сеновал. Ал жакка да 5000 түк батат. Очок. Бул жак очок гана, тандыр бар. Отун гана бар экен, көмүр гана. Жакшы. Сарайды көрөлүчү, жүрүңчү. Сарайды капитально салганбыз го, пластик айнектер менен, а? Сарайды өзүбүзгө деп салганбыз. Канча мал батат bunun içine? 40 өгүз батат. Бир тарабына бодо мал дең, бодо мал, Жылкыга дагы орундар бар экен, а? Жылкыга 4 динигиз бар. Мына. Жаңы торпоктор бар турбайбы? Жаңы туулган торпоктор бар. Так. 4 жылкыга диник дедиңиз, а? Анан бул жакта малдар. Мына размерин да көрсөтүп койт экен, мына. Мындай чоң букалардан 40 батат. Ооба, 40 батат, ооба. Бул жагында уйлар турат экен, көбүнчө бул жагында бука байлайт экен. Бул жагында букалар жакшы. Жылуу экен, а? Жылуу. Ичи жылуу. Кирпич менен салыныптыр. Сейсмопояс полный куюлган экен. Үстү сеновал дең. Үстү сеновал. Канча түк батат үстүнө? Үстүнө 5000 түк батат. 5000? Ооба, 5000 түк батат. Мына ушул жердеги мал кыш ичи жеп чыгабы ошону? Кыш ичи артып калат. Кээде артып калат, ооба. Негизи мына байкап турсаңыздар, аштоолорунан полный бетондон
куюлуп тур. Аралыктардан кенен бир портер батабы? Портер батат. Портерге ылайыктап салганбыз. Портер батат. Анан араба менен дагы айланганга мынанда карасаңыздар, кенен 1.20 барбы? Бул жер 1.20. 1.20 бар, а? 1.20 бар. Мына сливтеринден кылыпсыздар. Сливтер кылган, сливтер сыртка чыгып кетет. Сыртка чыгып кетет. Жакшы. Иши да жеңил. Асты пол болуп тур, жыгач. Асты пол, жыгач. Нар жагы дагы өзүңүздөр көрүп тургандай 1.20 калтырылып, мынандай. Мынакей. Артында кенен тазалайт кездер. Мына эң чоң бука турат. Артында орундук кенен. Жакшы. Жүрүң эми сыртты көрсөтөлү. Ана төрүндө да эшик ачылабы? Төрүндө да эшик ачылат, ооба. Машина кирип сквозной чыгып кетет. кетет. Машина кирип чыгып кетет. Жакшы, айнектер пластик. Полядан келген жемнерди бул жактан кирсе болот, поля ушул жол менен чыгып кетсек болот. Төрүндө 1 тонналык чоң бачок да бар экен, а? Ооба, ал дагы бар. Демек суу ошондон эле берилет. Суу ошондон эле берилет. Шланга менен улап койгонбуз. Ал жак өзү толот, бул жакка агызып коебуз, бул жерде сууну өздөрү ичип алат. Жакшы. Демек 40 чоң мал, 4 жылкы экен да. Бата турган жер экен. Бул кешнейт го, кешнейт. Так, мындан сырткары дагы кандай курулуштар бар? Мындан курулуш картошкага же алмага десек болот, картошкага десек болот. Кышкы подвалыбыз бар. Машина киреби бияка дагы? Бул жакка да машина кирет. Портер батат окшойт. Портер батат. Ооба, портерге расчет алып салганбыз. Бул жактын көрүнүп атат. Чырагы. Так, узуну канча бунуку? Узуну 35 метр бунун. Турасычы 5 барбы? Турасы 6 метр чыгат эле. 6 метр. Ооба. Канча тонна картошка батат салгансыздар негизи? Бул жерге расчет боюнча 200 тонна картошка расчет алганбыз бул жергечи. Батканбы? 200 тонна, 210 тоннага чейин киргизгенбиз. Киргизгенсиздер. Ооба. Ичи бир температурада турат экен да бул жер? Бир температурада турат, ооба. Үстү лай басылганбы? Лай басылган үстү. Вытяжкалар бар экен, а? Вытяжкалар бар. Жакшы, эми картошка эле эмес, алма, негизи сактай турган нерсени баары сактаса боло берет. Сактай турган нерсени сактаса болот. Бир температурада кармайт. Кармайт. Жакшы. Мына жерде эми навес кылып, эме муз болуп кала турган, муз болбой турган кылыпсыздар да бул жерлерди дагы. Ооба. Жер дагы кенен, участогы дагы. Анан мына сарайдын узундугун караңыздар. Капитально салынган да. Узун турасы канча болуп калды мына? Сарайдыкы узуну 35 метр. Турасы 16 метр. 16 метр. Ооба. Жакшы. Сон не? Сарайдан ушинтип салса болот экен го, а? Так, эми мына участоктун төрүндө дагы нелер бар? Бул жерде летний загондор. Кыштында деле загонго чыгарабыз, малдар билсе буту колун жазганга. Мына жерге, а? Бул жерге, ооба. Аз жакынырактан да барып көрсөтөбүз. Так, мына сарайдын 4 тарабы десек болот. Бул жактан эшик бар экен. Үстүнөн мына чөпкө дагы отдельный эшик да кылып коюптур. Бул жерден эле машина менен таладан келгенде артыкча токтотуп эле жүктөп койсо болот экен. Жакшы. Анан суу маселеси кандай бул жерде? Бул сууга суу, анан таза суу. Таза суу, постоянно суу, таза суу өчпөйт бизде, жакшы. Жайына да таза суу кенең болот. Суат жерлери болсо, суу кенең бизде негизи. Суу кенен. Суу кенең, ооба. Суудан эч камсыздамайбыз, проблемабыз жок. Бул жерде эми жылкы торпо кой бере бересиз. Ооба, бул жерге кое беребиз. Летний загон деп койсок болот. Кышында буту колун жазганга чыгарабыз, сөзсүз. 50 сотик жаман чоң болот экен, а? 50 сотик кенең болот, жакшы. Жердин жарымына эле жеттик го, участоктун. Баягы шаарда 4-5 сотиктен бизде жашоочу. Анан кирсең баягы төрү көрүнүп эле турат да. Бул мындай эми чындап мал кылам, дыйканчылык кылам деген адамдарга кенен болот экен да бул жерчи. Турасы 22 метр дедиңиз, узунчу 136. 136. Тиги тереке барабы? Ооба, участоктун территориясы ушу тереке барат. Тереке барат. Жакшы. Мындан тышкары жаш алмаларыбыз бар. Макапаялар бар го, макапаялар өзүбүздөн чыккан бүт, өзүбүздүн огородубузда. Мал жейт кайра эле. Мал жейт. Көчөттөр бар экен, а бул жакта? Көчөттөр бар, ооба. Эмне булар эми основной? Булар алма. Алма. Карликпи? Карликовый алмалар өтө жакшы сорттогу. Канча түп бар? Бул түптөн негизи 100 түп бар. 100 түп. Негизи 100 түп бар, ооба. Жайкысын эми 1-2 жылда жакшы жетилип калат да булар. Буюрса уже жетилди. Алып атабы? Былтыркы алганбыз, былтыр бираз алдык, эми быйыл уже буюрса жакшы түшүм берет деген ниеттебиз. Буюрса, иншалла. Жакшы. Бул мына огородко дагы суу кенен эле келет. Огородко да суу кенен келет, ооба.
Поляныкычы? Поляныкы суу тартыш жокпу, тартыштыгы? Поляныкы жок, суу тартыш жок. Суу себеби биздин каналдын башында эле буюрса. Канча гектар чыгат бул жер? Полябыз болсо 9 гектар чыгат. 9 гектар. Охо, участокко жабышып эле турат. Участокко жабышып турат. Жакшы экен да. Баягы техникаң болсо, түз эле чыгып поляны айдап кайра үйгө алып келип кое тургандай, Ооба. Мына көчөттөр көрүп турасыздар. Жалаң алмабы? Жалаң алма, Сорт шабдолу да бар арасында. Шабдолу бар, кайнолу бар. Эми өзүкө огородко. Бизде да тууганчылык, Кыргызда тууганчылык көп го негизи. Ооба. Так, менин мына участоктун төрүнөн дан тоо өткөн экен, Ооба, өткөн. Тоо өткөн. Жакшы. Сонун. Анан мен сурайын да, мына дыйканчылыктан нелерди жасадыңыздар эми бул жерде? Биз бул жерде картошка эккенбиз биринчи. Алган жылдары буюрса картошка эктик. Перец, помидор бүт бар жок ээп көрдүк, жакшы. Картошка канча эктиңиздер эми? Канча Бул гектарын жерде 5 гектарына картошка эккенбиз. 5 гектарынан ошол 150 тоннадан жогору алганбыз. 150 тоннадан жогору. 150 тоннадан жогору алганбыз. Уруктуудан тышкары. 30 тоннадан ашык тийиптир да эми гектарынан, О, 30 тоннадан ашык болду. Таза түшүмү да ошондо? Таза. Нормасыз өтө жакшы болду бизде себеби. Жер жумшак. Ооба. Уруктуктагы биз почти канча 40 тоннабы, 40 тонна же 50 тоннага жакын уруктук алганбыз картошканы. Жерде арык өтөт экен, Бул жерден арык өтөт. Бул бай участоктардын эле эмес да эми, Ооба. Участокторго келе турган суу, Ооба. Поля ушул. Охо. Мунун баары сиздерге карайбы ушул эле? Поля ушул жерден полный бизге карайт. Ал жактан 4 карта бизге карайт. Так, ошол карталарын түшүндүрүп коелу. Мына бөлүктөрдү айтып атасыз да? Ооба, бөлүк, монда бөлүнүп тургандар ошо картада эме алабыз да. Так, мен жакындатайын. Так, мына жер болуп калабы ошондо? Биринчи карта ооба. Биринчи карта. Мунусу экинчи карта болот экен. Мына 3 болот экен, Бул 3 болот. Наркысы 4. Аркысы 4-чү карта. Туурасы канча метр чыгат бунуку? Туурасы 124 болду. 124 метр, 124 болду. Узунучу? Узуну 800 метр. 800 метр. Мына дарактарга барабы? Ошо дарактар границасы дарактар болуп калат. Границасы. Көрдүңүздөр туугандар. Мынаудан башталат экен, мына эмес, наркынысыдан башталып туруп, бул жака эми мына бир жер, экинчи жер, үчүнчү жер, төртүнчү жер картада деп айтылат экен. Төртөөнүн тең, 4 жердин тең. Китеби бирби? Бардыгы бир китеп ооба. Бир китеп, 124ке 800 метр. 9 гектар болот. 9 гектар болуп калат. 9 гектар болуп калат. Жакшы. Так, демек ошо дарактарга чейин барат экен, Дарактарга чейин барат. Бунун үстүндө суу кандай суу? Эң жердин маселеси суу го өзүчү. Негизи суу бизде бирок суу кенең, суудан бирч камсынабайбыз вообще. Очерет талаш жетпей калган. Жок, кээде өтө катуу күн жылган маалда бир аз очерет болуп калышы мүмкүн. Бирок андай деле очерет болгон эмес да, бирок суу кенең болот. Канча жылдан бери иштетип атасыздар эми бул жерде? Бул жерде иштеткенибизге 7-8 жыл болуп калды. Азыр ушул жерде эмне бар? Беделе барбы? Бул жерде 7 гектарына беде бар. 2 гектары азыр жүгөр эгебиз. Жүгөр, чекедеги жүгөр эгилет экен мына жагында. Мына үчөөнүндө беде бар. Үчөөнүндө беде бар. Жаш беде 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Канча аласыздар эми секрет болбосо беденин өзүнү? Бир орунда 2000, 2300 ушундай. Малга ушул жерден эле чыгат экен да полный, Малга ушул жерден чыгат да. Жакшы. Сонун. Эми баасына келели эми, баасын канча деп атасыздар? Баасын негизи эмгегибиз чоң бул жерде. Баасын айтайын десем, биз негизи 130 деп айтып атканбыз. 130 000 доллар. 130 000 доллар деп айтып атканбыз. Келсек сүйлөшсөк болот. Түшүрүп бересиз. Түшүрүп беребиз, ооба. Алмашуу жолучу? Алмашуу мисалы квартира, машина, жер, шаардан үй дегендейчи. Карап көрөбүз, караштырабыз. Эме варианттарын көрөсүздөр? Варианттарын көрөбүз. Варианттар туура келсе бизде эле. Так, бул жерде Кара-Балтада мал базар бар? Мал базар бар, бизден 6 километр аралыкта бул жерден. Мал базар. Мал базар, ооба. Сентерчи базарчы Кара-Балтанын базары барбы? Ал бизден 5 километр алыстыкта бир аз. 5 километр. 5 километр. Бирок жакын эле. 10 мүнөттүк жол экен, 10 мүнөттүк жол. 10 мүнөттүк жол. Мал базарга эми ошол базарга эле түшөсүздөр да? Ооба, ошол базарга түшөбүз. Жакшы. Сонун. Бизде жолдор жакшы, асфальт бүт бардыгы. Эми туугандар, бул үйдү өзүңүздөр баягы преимуществосын көрдүңүздөр. Үй 50 сотик жерде экен, участок эле. Кошумча 9 гектар жери, мал сарай, үй жай, кыскасы келип туруп эле малыңыздар эле болсо алып келип тиричиликти баштап кете берет экенсиздер. Көң өзүңүздөрдөн кыктары. Бул жакта мына 100 көчөт уже жетилип калыптыр.
суу проблема жок дейт. Сугаттыкы дагы, таза суунуку дагы проблемасы жок экен. Документтери үйдүкү кызыл китеп, жердики жашыл китеп. Жашыл китеп. Алган адамга тап өткөрүп бересиздер болду. Өткөрүп беребиз, ооба. Жакшы. Сону биз эми өзүбүздүн милдетибизди аткарганга аракет кылдык. Эми берилбей калган суроо же болбосо бир өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдө бир суроо калган болсо, экранда номерлерин калтырып коебуз. Ошол экрандагы номерлерге чалып көрүңүздөр, байланышыңыздар, келип көрүп содалашыңыздар, кол беришип, содалашып, баягы нак содагер баягы аз берген алат дейт го. Өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип көрүңүздөр, түшүрүп көрүңүздөр, сүйлөшүңүздөр, такташып, жаккан болсо алып ушул жерде жакшы тиричиликти өткөрүңүздөр. Сонун негизи түшүнгөн адамга, малды билген адамга шарт даяр экен да. Аласыздар, иштете бересиздер. Саламатта туруңуздар туугандар.